Olmadı mı? Ya? Kandaysın, жақсы mı? Жақсы. Так. Деме Оржан, мындай сен аябай жакшы иш кылып атасың да, мурдагы элдик контроль деп койчу да, народный контроль дегенчи. Азыр ошол жок да бизде. Ошонун ордун сен иштеп атасың да. Мен бүт бардык берүүлөрдү, сен жасаган материалдарды көрүп келем. Мындай да, мен саясатты сындасам өмүр бою. Сен ушундай бир мыйзамсыз нерселер менен күрөшүп атасың да. Ошого сага бир кандай десем, сюрприз дейинби, бир жакшы нерсе бар. Ошону эшикке чыгып, эшикке отуруп айтайлык, макулбу? Ошондой эле. Аяк таштайлыксың дагы. Мындай жұмыс бар екен ба? Профессия ең мықты кесіп бүгінгі күнде біздің қоғамда ең башқы кесіп болып қалды да. Мындай да арындық тополоңды биринчи жолдар айтат, анан парламентте көтөрүшөт, анан атайын кызматтар барат да. Коомдо оңдой турган бир кесип. Анан канча жол тосса деле, канча азап чексең деле, ушунун аркасынан келе атасың. Ошон үчүн ошол кесипти окуп үйрөнсөң өтө жакшы. Мен ушул келаткан июнда, ушул жылы Москвада концерт берип атам. Бул деген Москвадагы эң чоң концерттик залда Крокуситтик холл деп коет. 7,5 мың адам кетет. Бул жерде кыргыздар биринчи жолу концерт коюп атабыз. Эч качан койгон эмеспиз. Ушул концертти өткөрүп аткан Феникс деген продюсерлик бар. Ошонун жетекчилиги сенин барлык материалдарын көрүп, Кыргызстанда болуп аткан мынау нерселердин баарын көрүп, мынау Россияда жүргөн мекендештер жанагы сага колдоо көрсөтүп, кайрылууларды жазып, канча миңдеген адамдар. Ушулардын баарын эсептеп калып, анан мага телефон чалып мындай деп айтышты. Рахман, сиз Бауыржанды тапсаңыз, анан биз Москвага концертке чакырайык. Билетимди алып, жатканымды, турганымды, басканымды, кыскасы барып келгенimдин бардыгын ошол Феникс продюсерлик борбору көтөрүп турган болду. Анан сырткары ошол менин концертиме 22 июнда билет дагы беришет сага. Ал билет, ар бир билетте утуштар бар да. 2 жаңы машина бар. Турцияга путевкалар бар, 20 смартфон бар, акчалуу сыйлыктар бар. Сен мына Орозон күндө деп ар кандай нерсенин бардыгын кечиримдүү болуп, мен ушунун баарын кечтим. Кудайдан. Дебедим, ошону угуп анан бул жигиттин ден соолугун кичине бир жакшылаганга ушакка келип, ушактагы Бауыржанды колдогон мигранттардын астында ошолор менен чогуу эс алып кетси деп ошол чакырдым. Жол сен макул болсоң, паспорттарыңдын көчүрмөсүн мага берсең, мен аяка жөнөтөм, алар сага билет алат. Кудай буйрса биз менен чогуу ошол бүт чыгармачыл инсандар Гүлжүгүр Сатыбек, Самара Каримова, мен ар бир айдын алчысы деген долбоорунун кудулдары, Жани дегендер кыскасы бир 10дон ашык чыгармачыл топ менен борончу чогуу Москвага учуп барып,
22'sinde ушул концертти Крокус холлда өткөзүп, анан биз менен кайтып келесиң. Кандай дейсиң? Allah razı olsun. Анан сага бирдеме айтып коеюн. Анан Москвага барып дагы магазиндерди кирип тартып, просрочун табар экен деп узучу кылбай, макулбу? Тамаша. Бир убактарда мындан 10 жыл мурун ушундай сен өткөндө мыйзамсыз бул адамдын туура жасап аткан ишин мыйзамсыз деп алып барып камап салышкандагы 10 жыл ушундай бир запах болгон да. Анан ошол мынтип айтып атат да. Азыркы замандын өскөнүнө мынау соцсеттин мындай элге маалыматтын тез жеткендиги үчүн Бауыржанды ошончо эл колдоп көтөрүп чыгышып, мына жерден алып чыгып коюшту. Эгерде илгери ушундай болгондо, мени дагы элдер колдобогон эле. Анда мындай шарт болбой калган үчүн эч ким укпай калып, бийлик каалагандай каралап, каалагандай күнөөлөп, ушундай абалдан өткөнмүн. Ошон үчүн мен бул баланы чакырып, ошол жерде ушундай бир сый көрсөтөйүн деп атат. Ошол чакырууну сен кабыл ал. Анда паспорттарды берсең, эртеге бул экөөбүздүн маегибизди тартып чыгарып коелуп, алар көрсүн, мен сага келгенимди, экөөбүз сүйлөшкөнүбүздү. Паспорттун элинде сүрөт гана бар, оригинал видеолор. Боло берет. Паспорттун сүрөтүн алабыз, оригинал видео жок. Сүрөтүн берсең, WhatsApp'тан берип койсоң эле. Мына ушул Бауыржан. Анда чогуу кеттик анда. Кудай буйрса, Москвадагы убакыт иштеп жүргөн биздин жерде иштеп. Мына силердин суроо талапты орундатып, Бауыржан экөөбүз сүйлөшүп отурабыз. 22-июнда Крокус Сити холлдо чогуу келип, Бауыржан менен сүйлөшүп, өзүңөрдүн айтып турган оюңарды айтсаңар болот. Кыскасы ошол чоң майрамда, чоң концертте Бауыржан биз менен бирге болот. Рахмат сиздерге, Allah razı olsun. Макул, тез жакшы болуп чыкты. Рахмат. Макул болот. Жалпы эле маалымат бере кетсеңиз. Эми жана бул жерде айтпадымбы? Бул идея дейбизби? Бул кандай? Бул ойдун туулушу буга себепкер Бауыржандын жанагындай материалдарды көтөрүп чыкканы болду. Бул биринчи жолу эмес, буга чейин бир топ жолу ушундай ызышуу материалдарды интернеттен көргөнбүз. Анан ал негедир көбөйүп отуруп, акыры кечеги жакшы эмес жерге чейин барып калды да. Ушунун бардыгын бүт дүйнөдөгү кыргыздар көрүп атат. Азыркы маалымат аймагы деген ошончо болуп калды. Азыр ар кандай нерсени эртеси эле угабыз. Россиядагы ушул иштеп аткан мигранттар аябай чоң колдоо көрсөтүштү буга. Анан бул концертти биз буга чейин эле баштаганбыз. Бул концертти уюштуруп өткөрүп аткан Феникс продюсерлук борбору. Анын жетекчиси бул материалдарды көрүп, Рахман ака ушул 22-синде концертке Бауыржанды барып чакырбайсызбы? Сиз ошол жердесиз го дейт. Анан мейли чакырайын. Неге десем, биз ушунчалык бир көрүп отуруп аябай өкүнүч менен, аябай бир мындай кайгыруу менен карап турдук. Ушундай да болобу? Басып кирген бала монтип балдак менен чыгып отурса, анан биз кандайдыр бир моралдык жактан колдоо көрсөтүп коелук деп атабыз. Москвада 22-синде чогуу алганча келсеңиз, анан барып келип эс алып. Biz kapıyı çalışır görüyoruz, sapın bunu evet, Buramı Ne oldu? Бул мамлекет биринчи соо адамды уруп, калека кылып, анан кийин ушинтип дарылайт экен да. Мен бул жөнүндө кийин сүйлөшөбүз. Муну алып коелу эле. Мен кайсын айтып аттым эле, бул ойду да бузуп жүрдү. Ошол эми продюсерлик борборуна келгенсиз да. Ошол бул иштерге мындай кандайдыр бир кайдыгер карашпай, биз ушу балага бир моралдык колдоо көрсөтүп койсок, анын үчүн ушу концертке чакырайлык. 22-июнда концертке келип, эс алып, 1-2 күн Москвада, анан кайра кетсе деп бардык чыгымдарын өздөрү көтөрүп,
жол киресинде, жатканында, басканында ошо концертке дагы бир билетти алып берелик, астынан келбей салып кетсин деп атат да. Анан бул эми чоң байгелер коюлган. Мүмкүн Бооржан Орозонун күнүндө ушундай бардык нерсени кечтим. Кандай мамиле кылган болсо дагы мен ошонун баарын Кудайдын ыраазылыгы үчүн ушул нерсени жасадым деп атпайбы. Анан мүмкүн байге да утуп калышы мүмкүн. Эми жерде чоң байгелер турат, 2 жаңы машина коюлуп атат. Турцияга путевкалар, акчалар, сыйлыктар, 20дай телефон, кыскасы ушундай бир көп нерселер коюлган. Мүмкүн ошол чыгып калар, пешенесине жазылып. Бага айтат го, Кудай бир жактан жамандык көрсөң, бир жактан жакшы нерсени көрсөтөм деп. Эми аны Кудай көрсөтөт, бар эс алып келсе, ошол жүрмексинде Москвадан мигранттар менен жолугуп, менимче бул жакшы иш чара болду да. Мага телефон чалып айтышканда, аябай мындай кандайдыр бир сен өзүң айткандай мындай болгон эмес эле го деп, мен деле ошондой эле кабыл алдым. Эми алар баарын көтөрүп атса, анан мен келип бул баланы таап ушуну жеткизип коеюн дедим. Ошол. Анан мен жана айтпадым, ким кесип, кимди, кайсы кесипти окугансың десем, окуй элекмин дейт. Анда журналистикти оку дедим. Бүгүн журналистика чындап эле ушул бардык нерсенин астында маалыматтарды жеткизген ушундай бир катмар болуп калды. Биз бардыгын журналисттерден угабыз, атайын кызматтардан укпайбыз. Биринчи журналисттер айтат, анан кийин парламентке жетет, анан кийин башка жака жетет дегендей. Ошон үчүн бул адамда бир мындай өзгөчөлүк болот да, адамда бир кесип болот да, төрөлгөндө бир ушуга таандык болгончу. Анан бул бала ошондой бир аракет, ушул нерсени жакшы көрүп, аябай ушул ишти мындай запкы көрсө дагы болбой эле ушул мыйзам. Мына азыр доктурда жатып, кечинде дагы бир жерге барып съемка кылып келдим, дагы эле ошол мөөнөтү өтүп кеткен товарлар сатылып атат дейт. Анан мына азыр докторлор келип интервью алып атасың деп кууп кетишти. Жаткын ордун деп. Менимче мынтип ойлоп калдым, ушу жанагы просрочный товарларды сатып аткандар докторлорго атайын бир мындай көрсөтмө берип койгон, ушуну чыгарбай ошол жерде интервьюда бергизбей, дагы келип бизди тартып кетпесин деп түшүнбөй калдым азыр. Элим алар дагы өздөрүнүн ишин кылып аткандар. Ошол эми Бауыржанга ушундай бир дубай саламын айтып, Кудай буйрса эртең биз Москвага учканда кошо алып кетебиз. Чынын айтсам, мен күткөн эмесмин, ойлогон эмесмин. Мен үчүн аябай чоң сыймык, кубаныч болду десем жаңылышпайм. Алланын каалоосу менен күтүлбөгөн, мен ойлогон жактан бир кубанычтуу кабар болду десем болот. Мен рахмат, ошончо кыргыз элим кайдыгер карабай колдоо көрсөтүп, ушундай жакшы колдорун көрсөткөнүнө, колдоолун көрсөткөндө мен кыргыз элим алдында башымды ийип тазим кылам, рахматымды айтам. Анан ошол эми азыр тил менен жеткизип айтыш кыйын болуп атат. Мен ушунда толкунданып, кубанып, сыймыктанып турам. Ошо баардык кыргыз элиме дагы бир жолу рахматымды айтам. Бул нерсени күттүңүзбү? Жок, мен күткөн эмесмин. Чынын айтсам, мен күткөн эмесмин. Мындай болот деп ойлогон да эмесмин. Анан Кудайдын кудурети экен. Мен ошо түрмөгө камалганда дагы ошончо мисалы сабалып, кордолуп, ачка жаткан учурда да мен күткөн эмесмин, сырттан кабарым жок болчу. Ушунчалык кыргыз элим колдоп, жардам беришип, себепкер болду да чыгып калдым эркиндикке. Биринчи Кудайдан, анан ата-энем дугасы, кыргыз элинин колдоосу менен эркиндикке чыгып калдым. Мындай нерсени мен күткөн эмесмин.
ойлогон эмесмин. Мен азыр унутуп калдым, мен ошол жана кыйналып, таяк жеп, буга чейин да көп курдап келген. Алардын баардыгын унутуп калдым. Азыркы ушул кыргыз элинден канчалаган чалуулар болуп атат, WhatsApp'тардан колдоо көрсөтүп атат. Жалгыз эмессиң, артында калың кыргыз элиң бар. Еш чөкпө, мындан ары жумушуңду улант, билим ал, мекениңе, элиңе, жериңе кызмат кыл деп дем күч берип атат. Мен ошол азыр дем күч менен андан бетер күчтөнүп, анан кийин өткөн күндөрдү мен унутуп калдым десем деле болот азыр. Кайгырбайм деле. Наоборот, сыймыктанып атам. Мен кыргыз элим үчүн ушунча канчалаган сыноолор өттү баштан. Көп кортуктарды көрдүм. Буюрса мындан ары жумуш уланат акырына чейин. Феникс продюсердик борборунун жамаатына жана ошол жерде атайын 22-июнда боло турган чакыруу кыргыз элинин колдоосу менен чакырышыптыр. Мен күткөн эмесмин, ойлогон эмесмин. Кудай буйрса жолугушабыз кыргыз элим 22-июнда. Мен буга чейин мигрант болуп баргам көп жылдар башта Москвага. Анан мен ойлогон эмесмин, эми конок болуп Москва шаарына барам деп. Мен үчүн күтпөгөн бир чоң бир жаңылык болду. Мен рахматымды айтам. Буйрса аманчылык болсо жолугабыз, буйрса. Ошол эле ошол Москвада мени колдоп күтүп аткан бардык инсандарга терең ыраазычылыгымды айтам, рахматымды айтам.